ровно 1 жыл болуп атат да берилбегендигине. Шаардын кен планында болгон эмес аэропорт. Оң жагына карап чечип беришет деген үмүттөбүз. Бул Жалал-Абад шаарындагы Курманбек көчөсүндө жайгашкан номер 27 көп кабаттуу батир өткөн жылдын май айында ПП жоопкерчилиги чектелген курулуш компаниясы тарабынан курулуп башталган. Курулуш иши ушул эле жылдын ноябрь айында толук соңуна чыккан. Имараттын жалпы аянты 66 сотыкты түзөт. 5 кабаттан 2 объектте курулган. Жалпы 70 үй бүлөгө арналып салынган. Сметалык баасы 97 миллион 995 миң сом. Каражатты толугу менен республикалык казынадан каржылаган. Имарат атайын Жалал-Абад облусундагы жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын кызматкерлери үчүн арналып салынган. Тактап айтканда Жалал-Абад шаарында жайгашкан номер 10 мекемесинин кызматкерлерине, номер 53 тергөө изоляциясына жана номер 5 өзүнчө батальонго, ошондой эле Жалал-Абад облусу боюнча жаза аткаруу инспекциясына деп өкмөттүн атайын токтому чыккан. Бирок өкүнүчтүүсү 1 жылдан тарта иш жүзүндө аткарылбай келет. Үй салып берди, бирок бул үйдө азыр жашабай жатабыз да. Квартиралап жашайбыз. 4 балам бар менинчи, бүгүнкү күндө. 4 балам бар, 5 миңден квартирага беребиз. Светтери 1000ден ашып кетет кышындачы. Мондай кыйынчылыктар болуп атат, бирок айлыгыбыз ошого эле кетип атат да азырчы. Биздин айлыгыбыз. Мен менен иштеген мисалы азыр ар жактан келип иштегендер бар. Баткенден келип иштегендер бар. Ташкөмүрдөн келип, мен өзүм Ташкөмүрдөн келип иштеп атам. Могу салганын ушу үйдү берсе жакшы болот эле бизгечи. Бардык квартиралар бөлүштүрүлгөн. Алабыз деп сүйүнүп, ошол күндү ушунчалык күтүп жүрдүк. Айгерим Маткеримова мындагы көп кабаттуу батирдин курулуп жаткандыгына кубанган. Анткени имараттын бир бөлмөсү агада бериле тургандыгын айтышкан. Бирок кептин баары убадаланган конуштун берилбей жаткандыгында. 1 жылдан тарта күтөт, бирок эч кандай майнап чыкпайт. Өз үйүм болгондо мынчалык зарыкмак эмесмин деген карманыбыз 3 уулу менен батирме-батир көчүп жүрүп тажагандыгын жашырбайт. Быйыл уже ровно 1 жыл болуп атат да берилбегендигинечи. Мен 3 балам бар, квартирадан квартирага көчүп жүрөбүз да. Квартира жок болуп калганда бардык балдарымды айылга алып барам. Кайтып квартира тапканда алып келем. Балам деле уже 2 класстагы кызым ишке киргенден бери нөлөбөйдү башка мектепте, 1 классты башка мектепте, уже 2 классты башка мектепте кылып, квартира алмаштырган сайын балдар да мектепти которуп атышат. Ошол квартира тийип калган болсо, биз да бир жаңсыл болуп калат элек да, балдарыбыз бир мектепте окуйт эле. Облустук жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын кызматкерлеринин дээрлик көпчүлүгүнүн жеке турак жайы жок. 10 миң айлык акысы менен күнүмдүк жашоо тирилигин улантып жатышкандыгын билдирет. Алгачкы жолу аталган түзүмдүн кызматчыларына мамлекет тарабынан алгылыктуу колдоо болгон болсо, алда иш жүзүндө аткарылбай жаткандыгы мындагылардын нааразычылыгын жаратууда. Мисалы мен өзүмдү айтсам, 3 балам бар, үчөө тең садикке барышат, алар расход бар. Анан кийин муктаждык биздин кызматкерлерге 100% десем жаңылышпайм. Себеби бир 95%ыбыз кызматкерлер батирде жашайт. Берсе жакшы болот эле, экономия өзүбүзгө эле каражатыбыз үнөмдөлөт эле. Турак жайдын берилбей жаткандыгына эмне себеп болуп жатат деген суроо баарына эле кызык болуп жатса керек. Кыргыз Республикасынын 2016 жылдагы аба кодексине ылайык конуштуу турак жайлар аэропорттон 2 чарчы метр алыстыкта курулууга тийиш. Жогоруда айтылган көп кабаттуу имарат болсо, аэропорттун чыгыш жагында жайгашып, аралыгы 480 метр гана сакталган. Бирок Жалал-Абад шаардык архитектуралык башкы башкармалыгы ошол кездеги номер 360 буйругуна ылайык аталган курулушка уруксат бергендигин билдирет. Буйруктун негизинде атайын түзүлгөн комиссия келип, жайында текшерип, тактаганда ушул жер аянтынан башка ГСИңге караштуу эч кандай жер аянты болгон эмес. Ошондуктан ушул жер аянт тандалып алынган. Ошонун негизинде 2016 жылы жанакы комиссияларын өтүп, макулдаш акция түзүп, долбоорлору даярдалган. Баягы макулдаш акция түзүлгөн учурларда бизде аэропортту карагандагы жанагы шаардын кен планында болгон эмес аэропорт. Азыр деле жок. Ошого таянып аэропортту макулдаш акция киргизишкен эмес. Андан башка бар документтер өзүнө тиешелүү нормалар менен жасалып, толугу менен бүткөрүлгөн. Бул имараттын берилбей жатышынын себеби
граждандык авиациянын уруксаты болбогондуктан кармалып турат. Бардык керектүү кагаздардын баарын даярдап, биздин өзүбүздүн тиешелүү тармактарга бергенбиз. Азыр ошону каралып атат, мына 16-сына чейин чечилиш керек деген бизге кат келген. Ошону күтүп турабыз, азыр 16-сына чечилип калышы. Кат деген ойдо турабыз. Бизге деле азыр чечилип калса, элдер жашаса бизге аябай жакшы да. Жалал-Абад шаарында 3000ге чукул жер үйлөр, 100дөн ашуун көп кабаттуу имараттар аэропортко жакын аймактарда курулган. Тактап айтканда, Спутник кичи шаарчасындагы имараттар учуп конуу тилкесинен 280 метр аралыкта жайгашкан. Ал эми Көк кичи шаарчасы 124 метр. Аэропорттун чыгыш тарабындагы конуштар 450 метр. Ал эми түштүк тарабындагы имараттар 100 метр гана аралыкта сактаган. Кошумчалап кетсек, түндүк тарабындагы кооптуу аймакта бир нече нефти иштеткен заводдор, бизнес сактоочу жайлар да орун алган. Прям списогун предварительно эсептеп чыктык эле. Бул чоң шаардын 64%-ын ушул аэропорттун коргоо зонасына кирип калганын маалымдайбыз да. Бул деген сөз биз 2 километр аралыктагы шаардын жарымынан көбүндө эч кандай кыймыл кыла албайбыз. Курулуш жылбайт, алдыга өнүп коебуз. Бул аэропорттун кандай нормаларга таяп, бул 2000 метр коргоо зонасын койгон, негиз деген бизге андай маалыматыбыз жок, бизге маалымат берген эмес. Бул жер менчик жер болот. Маселен, Сапарбек Асекеев бир нече ай мурун Спутник кичи шаарчасына 5 кабаттуу имарат куруу үчүн тийиштүү тараптардын уруксатын алган жана ага таянып имараттын пайдубалын тургузуп койгон. Бирок ал сатып алган жерде учуучу каттамдан 280 метр гана аралыкта болгондуктан келишим жокко чыгарылган. Мындан келди шаардын борборунда жайгашкан аэропорттун залакасы жергиликтүүлөргө гана эмес, шаарды өнүктүрөм деген жеке ишкерлерге да залакасын тийгизүүдө. Теги бийликтегилер мыйзам чегинде бир жагына чечишпесе болбойт бул. Себеби бир эле биз эмес, бизге окшогон 15 ушундай предприятие, бизнесмендер үй кура албай отурат. Бирок үй куруп алган мына ГСНдин үйү дагы бүгүнкү күндө вот болбой мыйзамсыз деп табылып, аны канча миңдеген адамдар куруп бүткөн үйгө кире албай атышат. Ушулардын баары бүгүнкү күндө катуу тоскоолдук жаратып жатат. Жалал-Абад шаарынын аянты 8821 гектар болсо, анын 67%-ын аэропорт ээлейт. Тарыхына сар эсеп сала турган болсок, аэропорт 1972 жылы курулган. Бирок 1978 жылы аталган жай шаар ичинен чыгарылсын деген башкы планда каралган. Талапка ылайык аэропорт шаардын түндүк тарабынан 5 шарчы метр алыстыкта курулуусу керек болгон. Бирок арадан 40 жыл өткөнү менен эч кандай өзгөрүүлөр орун алган жок. Маселеге дагы бир ире тактоо киргизип коюу максатында Жалал-Абад облустук аэропортунун жетекчиси Закир Мамасеитовго кайрылган чакта интервью берүүдөн баш тартты. Ушул жылдын август айында Жалал-Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаевдин кайрылуусу менен Транспорт жана коммуникация министрлигинде кезектеги отурум болуп өткөн. Мында аэропортту шаар четине чыгаруу же болбосо 2 чарчы метр аралыкты 400 метрге кыскартуу жагы каралган. Мезгилдин талабына ылайык көп кабаттуу үйлөрдү куруу маселеси келип отурат. Бизге дагы мэрияга ушул көп кабаттуу үй курсам деген өзүнүн ички инвесторлор кайрылып атат. Алар деле ушул көп ушул бирден бир суранган маселеси ушул аэропорт маселеси. Эртең күндө биз Жалал-Абад шаарына көп кабаттуу үйлөрдү курсак, анан 2000 метр аралыктын ичине кирип калыптыр деп бизге тоскоолдук болбойбу деген маселе келип туулуп атат. Ошонун негизинде кат жолдогонбуз. Мен ойлойм ушул бир оң жагына карап чечип беришет деген үмүттөбүз. Шаардын так ортосунда орун алган аэропорт бир гана жеке ишкерлерди же болбосо жаза аткаруу кызматынын кызматкерлерин гана түйшөлтпөстөн бүтүндөй бир кала тургундарын санаага салууда. Мындан улам бул маселени өкмөт оң тарабына чечип берет деп үмүт арткандар арбын.